2022 жылдын 3-сентябрь күнү Бишкектен Ошты көздөй бара жатып, Део Ланус үлгүсүндөгү автомашина менен атам Досонов Ибраим Рашидинович, күйөө балам Максутов Нурлан Ералиевич экөө Ошты көздөй баратып, Сусамырдын 189 километринде машинанын помпасы бузулуп, обочинада, жолдун жээгинде турган жеринен грузовой гигант грузу менен келип артынан сүзүп кеткен. Натыйжада экөө тең аябай оор абалда ооруканага түшүп калышты да. Анан көптөгөн кыйынчылыктарды, көптөгөн операция болду. Атам 5-ші жол операция болуп атат, күйөө балам 2 жол операция болду. Атам 3 жолу реанимацияга түштү, 75 күн реанимацияда жатты, көптөгөн операцияларды башынан өткөздү. Имплант салынды омурткасына, баягы кислород жетпеген үчүн биягын тешип салышты, курсагы тешилген, пролежи азыр аябай неме болуп атат. Оор абалда ушул күнгө чейин кислородный аппараттын жардамы менен жатат атам. Сотко кайрылдык, сүзүп кеткен кишини үй камагына чыгарды. Ал ушул күнгө чейин бир да жол басып келген жок. Оорулуулардын алынан кабар алган жок, таптакыр кабар алган жок. Инвалид, первый группа инвалид болуп калды. Атамды, энемди баккан жалгыз иним болчу, бир эле эркек жалгыз баласы бар атамдын. Азыр ушу 7 айдан бери иштебейт, атамдын жанынан бир карышта жыла албайт да. Карап отурат. Күйөө балам дагы азыр оор жумушка жарабайт. Акырегинде темир бар, омурткасы сынган, корсетте жүрөт. Дагы операция болуу коркунучунда турат. Жана жаракалары бүтпөптүр. Барып анализ тапшырып, кайрадан текшерүүдөн өттү, врачтар кайра операция кылуу коркунучунда турат да. Күйөө баламды болсо келинчеги, бир тууган сиңдим карап атат. Атамды болсо иним карайт. Инимдин да семьясы бар. Айылда картайган энем бар. Азыр жап-жалгыз мен өзүм атамдын ушул күнгө чейин кетирген дары дармегине бүт барына өзүм акча таап, аябай кыйын абалда калдык да. Биз азыр апелляциялык доо арыз менен Чуйский сотко кайрылганбыз. Каралат жакында ишибиз. Мен камалышын каалайм. Камал талап кылам, камалышын.